Assalamu alaikum. Көпчүлүк мага жазгандардын ичинде ушул акыркы окуялардын бири саясий майдандагы Россия менен Украинанын ортосундагы конфликт жөнүндө оюңузду айтсаңыз деп суранат. Мен ушуга жөнөкөй катардагы атуу катары бир оюмду айтып берейин. Анда аягына чейин көрүңүздөр. Украина менен Россия бул экөө тектеш элдерден. Алардын идеологтору, саясатчылары эмне гана дебесин, тарыхый ушундай экөөнү мен өзүм аларды бир эл деп билем. Бир славян эли деп билем. Жана экөөсүнүн ортосундагы конфликт чындыгында Украина менен Россиянын ортосундагы жаңжал эмес бул. Бул Батыш менен Россиянын ортосундагы. Же болбосо дагы эле болсо капиталисттик Батыш жана советтик Россия дейбиз, СНГ дейбиз, ошо ортосундагы жаңжал. Ресурстар үчүн болгон жаңжал. Дүйнөлүк ресурстардын көп бөлүгү азыркы Россиянын кармагында. Мына ушуга Батыш көптөн бери көз артып келет жана ар кандай жолдор менен мына ушул ресурстарга жеткенге аракет кылат. Анын үстүнө Россия Советтер Союзу ыдырагандан кийин Кудайга шүгүр өзүнүн жолун таап, дагы эле болсо элин багып, ыдырап кетпей, күчтүү державалардын бирине айланды. Муну моюнга алыш керек. Жана Россия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү. Муну да унутпаш керек. Чындыгында да кыргыз бийлиги Россияны канча жолу алдады. Муну билесиңер, канча жолу Россиянын үмүтүн мындай айтканда какшатты. Алар деле мындай бир күчтүү партнерге ээ болгусу келет. Ар кандай ушундай тарыхый учурлар болду. Биз тилекке каршы дайым Россиянын мүдөөсүн актабай келебиз. Мен жеке көз карашым ушундай. Ошого карабай алар жана Россия кең боор энем деп коет го кээ бирлери. Биздин миллиондогон мигранттарды батырып отурат. Кайрадан конфликтке кайта турган болсок. Бүгүн дүйнөлүк майданда Батыш гана өзү жаңжалдын негизги тарабы болгондуктан Россияга каршы сүйлөп турат. Көпчүлүгү Батыштын кандайдыр басымынан көз каранды болгон мамлекеттер да бул жаңжалда Россияны мындай айтканда жемелегенге аракет кылат. Ошол эле учурда өтө көбү Россияны түшүнөт. Себеби ал өзүнүн чегарасына потенциалдуу коркунучу бар куралдуу күчтөрдүн киришин каалабайт. Бул или бой саясий дарамети бар мамлекеттин аракети. 8 жылдан бери сүйлөшүп атабыз дейт. 8 жылдан бери ага чейин Батыш ода кылып келген, бирде кадам жылбайбыз деген. Буларды өзүңөр угуп атасыңар. Жана аягында ушу кадамга бардык деди. Мына ушул учурда эмне кылыш керек? Дүйнөлүк мамлекеттердин дээрлик көбү сүкүт кармап отурду. Үн чыккан жок. Анткени Россия менен Украина бул тектеш элдер дедик. Бир славян эли. Илгерки кыргыздын бир макалы бар. Ошол макалды ушул ситуацияга ылайыкташтырсак, эки бир тууган урушат, эси кеткен болушат. Белоруссия Россия менен катар жылдар бою колтукташып келаткан мамлекет. Ушул да же Россиянын же Украинанын тарабын талашкан жок. Балким Лукашенконун кээ бир иштеринде наркы тарапты бир аз мындай бир ишараттар менен жемелеген сигени менен Лукашенко дагы эмнеге күйүп атат? Караңыздар, бүт дүйнөлүк негизи прагматикалык ой жүгүргөн саясатчылардын позициясы ушул. Лукашенко да ушундай кылып атат. Биз тынчтык үчүнбүз деп атат. Биз тынчтык тараптабыз. Эмне кылса ошо кылсын, элдер өлбөсүн, кырылбасын, сүйлөшүүлөргө отурсун. Бүт тарап ушул адекват ойлонгон саясатчылардын бардыгы балким жең ичинде, колтугунун ичинде Путин менен сүсүү кылат. Бирок расмий майданда бардык ушуну айтып атат. Биз тынчтык үчүнбүз. Биз бул тарап же бул тарап дебейбиз. Тынчтык үчүн отуруп сүйлөшүп чечсин деп атат.
Kimdir bирөөнүн анық колдогон, өзгөчө Россияны анық колдогон бир да саясий эмени мен көрбөдүм. Себеби бул туура эмес болуп эсептелет. Бүгүн чындыгында биз тынчтык тарапта болушубуз керек. Анткени эки тараптын да өзүнүн чындыгы бар, өзүнүн акыйкаты бар. Ар бир тараптын өзүнүн чындыгы бар жана акыйкаты бар. Biz алардын чындыгын жана акыйкатын териштиришке биринчиден күчүбүз да жетпейт, экинчиден акылыбыз да жетпейт, үчүнчүдөн кызыкчылыгыбыз да жок ага. Biz өзүбүздүн нарыныбызды, таласыбызды, өзүбүздүн ысык көлүбүздөгү болуп аткан, четиндеги болуп аткан маселелерди билип алалычы биринчи. Эмне болуп атат бизде? Каерде эмне болуп атат? Каяктан эмне тешиктен ким кирип, ким чыгып атат? Ким эмнени коюп кетти, ким эмнени алып кетти? Ошону билип алсак жакшы болот эле да, бирөөнүн таламын талашып алгандан көрө. Мурдагы президенттерде да ушундай болгон. Бүтүндөй бизге тектеш болгон, бир тууган элибизди тагынтып алганбыз, Эрдоганды. Кечирим сурашың деп, керек деп атып. То есть саясий майдандагы кополдук, одонолук, оройлук дейбизби? Бул эл үчүн оор кесеп этеп келет. Кече гана, мисалы үчүн, мен уктум, биздин чет элдеги кайсыдыр бир келишимдерибиз бузула баштады дейт. Одонолук бар да, баары бир туура эместилер мындай деп атасыңар, тигиндей деп атасыңар. Бизге ушунун эмне кереги бар? Биз тынчтык үчүн турушубуз керек болду. Силер бир тууган элсиңер. Силер кылым карыткан тарыхыңар бир. Жарашкыла. Бордуру келишкиле. Биз келишим кааласаңар биз жараштырабыз силерди. Кааласаңар мына Бишкекке келип жарашкыла, мына жерден сүйлөшкүлө. Бардыгын биз көтөрөлү. Мунагу башка нерсе. Бир сөз менен айтканда, бул иште шыйпаңдап бир тарапты ала коюу, жоксо бир тарапты жемелеп кирүү, бир тараптын тарабын талашуу менимче эки бир тууган эртең эле жарашат, биз жаман көрүнөбүз. Анын үстүнө Украинада деле биздин мигранттарыбыз бар. Башка жакта деле бар. Өзүбүздүн деле жүзүбүз керек да, биз өзүбүз саясий майданда эч кимдин этегин кармабаган, жок дегенде көрүнүшүбүз ушундай болсо да, эч кимдин көзүн карабаган, мындай өз алдынча ойногон оюнчу катары көрүнүшүбүз керек. Жок дегенде көрүнүшүбүз керек. Чындыгында эле көптөгөн мамлекеттер биринин этегин бири кармап жашайт. Биринен бири көз каранды. Биринин сөзүн сүйлөйт. Да, бул бар. Бирок көрүнүшүн карасаң, эгемендүү көз карандысыз болуп көрүнөт көзүңө, тим эле өз алдынча болуп. Бизде эле жок деген ошондой позицияны аренада кармашыбыз керек деп эсептейм. Анын үстүнө мусулман тектүү эл, славян тектүү элдердин өз ара жаңжалына кийлигишкени туура эмес. Бул аябай провокацияга алып келе турган моменттер бар. Ошон үчүн биз тилейбиз, каалайбыз бул жаңжал батыраак бүтсүн. Өтө кызыктар тараптар бар буга, өтө глобалдык кызыктар. Мен ойлойм, Украинаны жөн эле түртүп коюшту бул ишке. Эм инсап берсин. Ал Украинанын өзүндө да аябай катаал жана татаал процесстер жүрүп атат, саясий процесстер өзүн изденүүдө деп биз Украинаны да айтабыз. Ары бери чайпалууда байкуш эл деген эл экен, эл кыйналат экен өзгөчө. Саясий оюндар өттү кетти, элчи. Ошондуктан бул маселеде биз нейтралдуу турушубуз керек. Мен ушуну айтам, керек болсо Белоруссия нейтралитетти кармап атат. Ага эч ким тарынган деле жок. Экөөбүз канчадан бери колтукташып келе атабыз, сен эмне нейтральный болуп алдың деп эч ким тарынган жок дагы. Тетирисинче бүгүнкү күндөгү нейтралдуулук, калыстык, биз тынчтык үчүн тезирээк тынчтыкты киргизели деген калыстык эки тарапка тең. Эки тарапка тең. Мындай айтканда пайдалуу. Эки тарап тең нейтралитетти каалайт бүгүн. Затында ушундай, силер аралашпай турсаңар экен дегенди каалайт. Анткени Украина каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир СНГ, СССРдин баары бир маданияты бар анда, баары карым катнаштары бар. Биз менен деле мындай айтканда Россиядан кем эмес байланыштарыбыз бар. Ошого карабай биз бир мейкиндиктебиз. Өзгөчө тышкы саясий оюндарда бир аз каракылык кылсак. Элден суранарым, чындап эле жумуштан келебиз, биринчи эле кезекте орус-украин маселеси эмне болду экен деп кыжалатпыз. Колубуздан келишинче мына интернетте аяк биякта провокациялык, чагымчылык маселелерди тыйып туралы,
бейбаштарыбызды кой деп туралы ушул өтүнүчүбүз бар. Рахмат.